Салам достор, кандайсыздар? Жаңы платформага кирип атам. Бул жерге телефон номериңиздерди жазасыздар, бул жерге пароль, бул жерге ошол паролду кайталап жазасыздар, бул жерге тийбейсиздер. Анан катталуу деген жерди басасыздар. Менде уже аккаунт бар. Азыр кирип алам. Мынакей кирип алгандан кийин бул менин аккаунт. Бул менин аккаунтум. Бул жерде кандай кылып иштейбиз? Азыр сиздерге түшүндүрүп берейин. Бул жерде ошол бул AI платформасы экен. Бул жерде ошо акциялар менен иштейт экен. Мисалы үчүн бул жерде ар кандай тарифтер бар экен. Мисалы үчүн бул жердеги тарифте күнүнө 3% түшүп турат экен. $792ден $8100 чейин салсак болот экен. Андан кийинкиси $100 канча болуп калат? $17512 чейин $8800ден $17512 чейин салсак болот экен. 3,5% төлөп берет экен. Андан кийинки 4% төлөп берет экен. $17600ден $43912 сомго чейин салсак болот экен. Андан кийинкиси 4,5% $44000ден $87000 чейин салсак болот экен. Булардын бардыгы процент бир күн сайын түшүп турат экен 24 саатта. Мисалы үчүн биз бул тарифти алыш үчүн дароо инвестиция деген жерди басып, бул жерден биз салып алсак болот. Кантип салабыз? Мисалы үчүн бул жерге $10 сала турган болсок, бул жактан салып көрөлү. Толуктоо деген жерди басабыз. Капчык аркылуубу же банк картасы аркылуу салсак болот экен. Мисалы үчүн банк картасы аркылуу салганда Демир банк картасы аркылуу салсак болот экен. Минимальный депозит 800 экен. 3 мүнөттүн ичинде түшөт экен. Андан кийинки эгерде капчык аркылуу салсак, USDT аркылуу толуктасак болот экен. Бул дагы 3 мүнөттүн ичинде түшөт экен. Терси 20 дейт. Или веб 20 менен салсак болот экен. Веб 20 менен салганда комиссия аз алат. Ошон үчүн бул жерден адрести копировать этип, анан биз биржанын ичине киребиз. Биржанын ичине киргенибизден кийин, биржанын ичинде сиздерде доллар бар болсо, ошо долларды вывести дегенди басып, USDT дегенди басып, веб 20 сайтында жөнөтө алабыз. Азыр отправить. Азыр отправить басабыз, вывод криптовалюта дегенди басабыз. Бул жерден USDT-ны тандайбыз. Анан кийин бул жерден биз веб 20 сайтын алдык да тиги жактан. Ошондуктан веб 20 сайтын тандайбыз. Бул жерге минимум $10 салышыбыз керек, $10 деп жазабыз. Бул жерге азыркы копировать этип келген адрести коебуз. Адрести дагы бир жолу текшеребиз. Текшергенден кийин бизге азыр 9.99 түшөт экен. Азыр ошон үчүн мен бир аз көбүрөөк салайын, ошону түшүш үчүн. Ушундай көтөрө берейин. Эми вывод деген жерди басабыз. Анан подтвердитти басабыз. Подтвердитти басып, азыр акчаны жөнөтүп алайын. Подтверждение бердим. Акча кетти. Мынакей $10 акча котордум. Которуп алгандан кийин бул жакка азыр 3 мүнөттүн ичинде түшүш керек. Мен балансым азыр 0 болуп турат. Көрөйүн. Азыр түшө элек. Бул түшкөнчө мен сиздерге дагы түшүндүрүп турайын. Бул жерде мисалы үчүн Apple, Tesla ошол фондовый рынок акциялар менен иштейт экен. Анан кийин бул жер аркылуу мисалы үчүн болду үңөр чарбала. Мына достор, биздин өзү 50 бар болчу, калган акчабыз келип түштү биздин азыр балансыбызга. Эми биз бул жерде ушул биринчи VIP тарифин алып алдык. Мен азыр VIP бир тарифин алып алдым, 792 сомго. Киреше күнүнө 3% түшүп турат экен. Бул тариф аяктоочу убакыт 03:27 чейин экен. Ошондо мен 3% алып акчаны чыгарып кетсем болот экен. Ошол. Анан акча чыгаруу деген баскычты басып, анан кийин мисалы үчүн банк картага чыгарыш керек болсо, банктык атын киргизесиз, берген акча алган аккаунттун атын киргизесиз, бир жерге акча алган адамдын аккаунтун киргизесиз. Анын чыгаруу суммасы дегенге мисалы үчүн минималдык акча чыгаруу 200 экен. Анан бул жерге QR код киргизсеңиз болот экен. Кайсы жакка акча чыгарасыз, анан распло деген жерди басып акчаны чыгарып алсаңыз болот. Анан эгерде капчык аркылуу чыгарсаңыз, мисалы үчүн биржага Трон терси 20-га же болбосо Верк 20 дегенге чыгарсаңыз болот. Бул жерге адрес киргизесиз, анан канча чыгаруу суммасын киргизесиз, анан 10% комиссия алат экен. Анан распло деген жерди басасыз. Эң аз акча чыгаруу 2 USD экен. Ошентип чыгарып аласыз. Анан бул жерде дагы кошумча адам чакырып да иштесеңиз болот. Бул жерде мисалы үчүн досторуңду чакыруу деген кнопканы басып, чакыруу шилтемесин бөлүшүү деген жерди басып, бул жерди бассаңыздар өзүңүздөрдүн жанагыңыздар ссылкаңыздар берилет. Ошо ссылка аркылуу адам чакырсаңыздар дагы болот. Ошондо ушинтип иштеп алсаңыздар болот. Бул ссылканын ссылкасын описанияга таштайм, комментарийге да таштайм. Албетте бул сайттын үстүндө кандай адам турганын, бул кандай сайт экенин мен билбейм. Риск бар, рискке даярдалып иштеңиздер. Эч кимди мажбурлабайм, ар ким өзүнүн каалоосу. Ошол өзүм иштеп жаткан сайтты бөлүшүп жатам. Баарыңыздарга ийгилик, тынч болуңуздар.